Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Мен азыр bir видео шығарам. Ошо видеону мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче таратып коюңуздарчы. Сиздерди сураныч. Мен кече кызыма передача салганмын да. Bir Оштон Бишкектен Ошко бара турган bir таксига передача салганмын. Ошо передачаны азыр ушул күнгө чейин ошо таксист апарып аптыр да. Таксисттен кабар жок болуп атат, дайын жок болуп атат. Анан эгерде ошол таксистти тааныгандар, билгендер болсо, мен кече номерин алып калып аптырмын, шашылып келе бериптирмин. Кызымдын номерин бериң, мен беремин дегенден кызымдын номерин бергенмин, бирок ушул күнгө чейин кызыма чалбаптыр, даже кийимдерди алып барып аптыр да. Ал кийим бизге срочно керек болуп аткан. Мүмкүн болсо кыргыз элим сиздерден сураныч, ушул баланы ким тааныйт, кайсыл жакта жашайт, аты ким, мага Ош Бишкекке таксовать этем деп айтканда чынбы жалганбы билбейм. Эгер Кудайдан корккон болсоң, ушул кийимдерди апарып бермексиң да. Анын ичинде алтын деле жок эле, болгону бир 25 миңдик гана кийим кече болчу, роддомго деп кийим кече кылганмын. Кудайдын мына бүгүн жума күнү, Кудайдан корккон болсоң, Кудайдын акыретиңди ойлогон болсоң, Кудайдан коркуп, ошол жаш баланын кийимдери сага насип деле кылбайт, бирөөнүкү бирөөгө жукпайт дейт. Мен ошол жаш балага, наристеге туулу элек, али көз ачы элек жаш балага, кызыма роддомго жатканга кийим кече кылып алганмын да. Болгон акчамдын бардыгына кече Дордойго барып, ошо болгон акчамдын бардыгына ошо кийим кече кылып, ошо акчаларымдын бардыгын ошо өзүм Ошко бара албайт экенмин. Ошол андан көрө ошол барып келген жол кырага ошо кийим кече кылып салып жиберейин деп, болгон акчамдын бардыгына кийим кече кылып Ошко таксиге салып жибергенмин. Ошол такси мына ушул күнгө чейин кабары жок, дайынсыз да, эч ким тааныбайт экен. Мен барып бүгүн сураштырып, сүрүштүрүп келдим. Ошо кече парковкада иштеген киши айтты, кече түштөн кийин чыгып кеткен деди. Бүгүнчө күт болбосо эртеге келип заявление жаз деп ошондой деп айтышты. Анан эгерде ошол таксист мени көрүп турган болсо, Кудайдан корксоң, ошол кийимдерди, аманатты өз убагына, өз дарегине жеткирип берсеңиз суранамын. Бирөөнүкү бирөөгө буйрубайт, бирөөнүн кийими, бирөөнүн буюму ошону менен бирөөнүн көз жашын агызып, бирөөнүн карында калып, бирөөнүн тамагы, бирөөнүн ашы бирөөгө аш болбойт. Ошон үчүн ошол кийимдерди өз убагында ошо берген номерге жеткирип бер, сенен суранамын. Кудайдан корккон болсоң, срочно жеткирип бер, бизге керек болуп атат.